Алмаз аба, ассаламу алейкум. Дайым ушул бир элде жок ишти кыласыз да. Бул топозду качандан баштап үйрөттүңүз? Бул идея кайдан келди? Болгондо да ала була топоз экен, буну кайдан алдыңыз? Бул ушул жерден эле топозу кичинесинен балдар үйрөтүштү. Анан бул эми бул мындайда кыргыздар кенен колдонгон бул топозду. Топоз бышык жаныбар келет. Анан айрыкча кээ бир жерде өтө тикте, ылдыйда, кээ бир ат баспаган жерде жакшы басат. Бул жапыс адамда кулап кетпейт да. Анан ошондойго бул кадимки эле минги кылып көп колдонушкан. Анан кийин азыр жоготуп койдук да. Муну менен жанакы кой тозуп, эки жака койдун жерин тозуп, жана башка жумуштарга жылаң эле топоз минип жүрүшкөн да. Анан ошол эле кыргыздын эле урунуп жүргөн немесин, унуткан калган нерсесин эле кайра жандандырып, анан азыр эми заман ушундай болуп атпа, көрсөтүп койсоң анан эл ошону жапырып туурайт. Анан ушуну немесеге топозду колдонула башташ керек да. Булардын бышыктыгы жакшы, уй баласына караганда бир топ бышык болот. Анан өтө акылдуу, бул деген миллион жылдан бери жашап келген да. Анан акылы өтө зирек келишет экен. Мына мен багып жүрөм. Мен тааныйт, мисалы үчүн Топотой келе кой. Топотой десем эле. Аты Топотой. Анан бул 3 жаш. 3 жаш анан элге көнүп, азыр үйгө чейин кирип келди. Эшик ачык болуп калса үйдү аралап, нандын баарын жеп дасторкон анан буга ошону бу жапай жандыкка кирип калат да, мындайча айтканда. Жарым жапай. Анан ошо адамдын жакшы мамилесин түшүнөт экен. Анан муну чапкан болбойт. Таарынат. Булай назик. Төө менен сезимтал экен. Төө менен топозду чаап коркута албайт. Өчөш болот. Мисалы үчүн бул дегенде баскысы келбесечи, мурундугу үзүлүп кетсе да туруп берет. Жылкы баласын чапсаң сийет да, башет. Бул төө менен төөдө багам. Анан бул топоз дагы бул эмеге сабаганга моюн бербейт. Муну алдап, жарым жартылай алдап оокат кылыш керек. Бул суук жерде жүрөт да, жайдын күнү кандай кылатасыз? Жайдын күнү суу чачам, мындай сезип турам да, көлөккө коюп суу чачып, анан ушундай аракет кылып, суун жегине байлап, ошондой кылып эми жандык көнөт. Биз баягы чүйдүн ысыгындай, Казакстандын оштун ысыгындай эмес да. Биздики көл мелдендирөөк да бир аз. Бир 2 айлык апта болот, андан кийин эле мелден болот. Эми ушудан сиз кандай бир өзүңүз рахат алат экенсиз? Анан бир материалдык да пайдаланасызбы? Жана туристтер келип сүрөткө түшүп акчасын берип дегендей. Кандайдыр бир мен быйыл материалдык дагы бир пайда түшөбү? Эми ал мындай түпкүлүгүн карап келсе, бул үй жаныбар гана балам, анан муну буга расчет, мындайча айтканда, эсеп кылбайбыз да. Ушу менен акча табам деген. Өзүм жандыктын баарын эле багам, анан кызыгып, мындай кандайда орусча айтканда бир эксклюзивный, эксклюзив учурду колдонгонго аракет, жаңыланыш керек, бирден изденүү. Ушул багытта да, анан болбосо жок, муну менен монту акча табам деген менин психологияма андай эмес да. Элге кандай эмне сунуш кыласыз? Элге ушуну урунуш керек. Бул суук жерден арындыктар уруна баштайт. Бул урунганда бышык, анан жана бала бакыра минип, кыз келин мингенге да ылайыктуу. Жоош болобу? Жоош, аябай жаш болот. Муну бычып салыш керек да болгону. Жанагы эмесин, букалыгын жоготуш керек. Же болбосо моюн бербейт. Букалыгын эмеш керек да. Бычып салган туура да. Жөн эме болуп калат да, жоош болуп калат. Сонун ишиңизге ийгилик. Рахмат. Ала була топоздоруңуз көбөйө берсин. Таштанбек аба, ак топоз, сиз ала була топозду көбөйтөңүз. Урматтуу туугандар, бүгүн Тоң районунун 90 жылдык мараке тоюнда Алмаз акебиздин бүркүттөрүн көрдүк, жаларын көрдүк, укмуш сонун жасалган. Анан мынау топоздун
Şunda жақсы көрүп алдык да. Мына ошол али торпак экен бул, али дагы бир 2 жылдан кийин анан толот экен да. Адак Нургазы Мусаевди жөн эле көтөрүп айландырып келди. Мына машалла. Муну Монголиядан улардын чоң немелери бар да, породалары күчтүү. Ошолорду алып келтирип, буларды көбөйтүш керек да. Көбөйтүп, анан кийин муну сырт жайлоолорубуз бар. Кыргызстанда 9 миллион гектар жайлоо болсо, ошонун почти 7 миллиону сыртта да. Мына сыртка ушуну популяциясын көбөйтүш керек да. Анан бунун эти доллар болот да кыргыз үчүн. Мына ошол Тостанбек Ахматов акебиз багып аткан ак топоздорду көбөйтүш керек да. Миллиондоп багыш керек. Мына туугандар. Топоз бактыла, топоз мингиле. Өзү практикада көрсөтүп, иш жүзүнө көрсөтүп, замандын талабы менен элди ээрчиткен Абдулла. Ушу Абдулланын колун кармайын деп жүргөн азамат мына ушундай акыл тунук бала, акылы тунук. Акыл тунук болсо, ошо динди да туура тутат. А замандын талабын билет, багытты билиш керек. Бул азыр жана азыр бир немен окуп келип эле элге бир чычымдар эле акыл үйрөтөт отуруп. Өнөрүңүз өрчүй берсин. Мына ушул кыргыздын духу, кыргыздын руху мына сизде бар. Мына сизди көргөндө мен айтам, ушул акемдин өмүрү узун болсун, шакирттери көп болсун. Мына биздин кыргыз экенибизди, нукура кыргыз жашоосун бизге тартуулап келесиз. Рахмат. Дайыма ушунуңуздан жазбай көбөйө бериңиздер. Азамат